Кутман күн барыңыздарга достор. Менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өтө оңой жана дагы даамдуу болгон, ошондой эле дасторкондун көркүн ачкан мандарин салаттарын жасайбыз. Жасалуу жолу өтө оңой. Андыктан менин каналыма катталып, мен менен бирге даярдаңыздар. Эң алгач баардык керектелүүчү азыктарды жакшылап бышырып алабыз дагы, сыртын тазалап арчып алабыз. Мен тоок этин колдондум. Кааласаңыздар магазинден алып дагы колдонсоңуздар болот. Жакшылап кууруп же болбосо кайнатып аласыздар. Эң алгач жумуртканы майдалап туурап алабыз. Сөзсүз түрдө баардык азыктарды майда кылып туураганга аракет кылыңыздар. Ошондо салатыбыз жакшы болот. Сизде жок болгон азыктарды алып, бар азыктарды дагы кошуп койсоңуздар болот. Даамына жараша. Картошканы дагы майдалап туурап алабыз. Каалооңуздарга жараша бир тиш чеснок, укропторду дагы кошуп койсоңуздар болот. Этти сөгүнөн ажыратып алдым. Сөзсүз түрдө майдалап туурап алабыз. Этти туураган соң кезек сырга келди. Сырды дагы видеодо көрсөтүлгөндөй кылып майдалап туурап алабыз. Үстүнө жүгөрү салып 3-4 кашык майонез салабыз. Майонезди өтө көп салып койбоңуз. Массаңыз суюк болуп калса дагы формасын жакшы кармабай калат. Ошондуктан көңүл бөлүп жасаңыз. Майонез аз болгондуктан бир аз чым-чым туз кошуп коюңуз. Кезек сабизге келди. Караңыздар, өткөргүчтүн эң майда өткөргүчүнөн видеодо көрсөтүлгөндөй кылып өткөрүп алыңыздар. Эми тамак аш пакетин же болбосо ушундай жөнөкөй эле пакет колдонсоңуздар болот. Стреч пакеттер дагы жарай берет. Сабизди тегиз кылып жайып алабыз. Сабизге дагы азыраак чым-чым туз салганды унутпайбыз. Эми үстүнө салмасын салып, ушундай негизде тоголотуп даярдап алабыз. Негизинен өтө оңой, пакетке жабышып калбайт. Жетпей калган жерлерине азыраак сабизден жаап койсоңуздар болот. Эч коркунучу жок. Мынакей караңыздар, биздин алгачкы мандаринибиз даяр болду. Калгандарын дагы ушундай негизде даярдап аласыздар. Мынакей өтө оңой биздин салатыбыз даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жана дагы менин каналыма катталып, лайк коюп, коңгурочо белгисин дагы басып коюңуздар. Жаңы рецепттерди ар дайым көрүп турасыздар. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар.